Ж. Марат Жамбараков. 1-бөлүм. Эмнегедир ошол жылы сентябрь абдан жамгырлуу болгон эле. Жанар таң эрте университетти көздөй кол чатырга жашына чуркап бара жаткан. 3-курс. Кесиптик сабактар башталган кез. Нөшөрлөп төгүп жаткан жамгырдан качып, шашып бараткандардын арасынан бирөө көзүнө илине калды. Жаанды да, жаандан качкан эли да тоготпойт, шашпайт. Кыз экен. Буга эмне болгон? Бирөөгө таарынган неме го? Чуркап баратып ушуну ойлогонго үлгүрдү. Кыздын жанынан 4-5 кадам өтө бергенде кыз капысынан «Бизде чыныгы мырзалар калбай калганбы?» деп кыйкырып жиберди. Жанар токтой калды. «Сен мага айтып жатасыңбы? Биз дароо эле сенге өттүкпү?» Жанар унчукпай катып туруп калды. Сөз таппагандыктан эмес, тек гана кыз жакындай бергенде анын көздөрү Жанарга укмуштуудай жагымдуу туюлуп кетти. Сууланган чачтары анын жүзүнө жабыша. Бир ажайып. «Ме», деди Жанар кол чатырды сунуп. Бул ирет кыз дендароо боло түштү. Ак көйнөк, карашым кийип, темеле мектеп окуучуларындай жасанган жигит жок эле дегенде кечиресиз деп аны менен катарлаш басып, кол чатыр алдында аны менен таанышууга аракет кылат деп ойлогон. Бирок жигит кол чатырды карматты да, андан ары сумкасына башын кое сала кээде көлчүктөрдү чалпылдата кечип чуркап кетти. Жанар аудиторияга жылмайган боюнча кирип келди. Бул жылмайуу сабактар аяктаганча анын уртунан тараган жок. Окуу жайдан чыкса жамгыр да эле жаап жатыптыр. Сулуу көздөр үчүн кол чатырыңды садага чаптың беле, мына эми шөмтүрөп жүрө бер, деп өзүнө өзү шылдыңдап алды да чуркап жөнөдү. Аялдамага чейин жетип алса, ал жерден башкалкалайт да. Андан ары автобус өнүгүнө жетип алат. Тилекке каршы аялдамада башкалкалап тургандар абдан көп экен. Ал четте тагдырына баш ийип, жамгыр алдында тура берди. Автобус келе жаткан жокпу деп жолду карай бергенде машина зуу өттү да жол жегине чогула түшкөн суу Жанардын башына чейин чачырап жатты. Аралашкан суу анын оозуна да кирип кеткен эле. Туй ата, ушул эле жетпей жатты эле. Жанар кейип жиберди. Ак көйнөгү баткак сууга чыланып, эртең мененки майрамга барчудай болгон түрүнөн кабар жок. Калп эле кийимдерин күйүмүш болуп маңдайын караса, автобуста эртең менен анын кол чатырын алган кыз отурат. Жанарды карап жылмайып алган. Бүктөлгөн кол чатырды кармап, автобустун айнегине тык-тык этип 2-3 ирет чаап күлүп койгону жигитти жиндентип жиберди. Жанардын күлгөнгө дарманы жок эле. Автобустун өз үйү жакка барбасын билсе да түшүп алды. Элди аралай түз эле жылмайып отурган кыздын жанына келди. Алган нерсени кайра бериш керек. Кол чатырды кыздын колунан орой жулуп алып, таарынган түр менен алдыга өтүп кетти. Аялдамадан жерге түшкөндөн кийин гана үйүнөн чыкканда окуу жайга барып келгенге эле жол кире алганын, азыр кол чатырын ала коем деп кете турган жол киресин коротуп койгонун түшүндү. Туй ата деп алды ичинен. Чоң жигит капысынан артынан кыздын үнү угулду. Караса тигил кыз турат. Сага кыздарга кандай мамиле кылышты үйрөтүшкөн эмес беле? Кыз орусчалап сүйлөп жатты. А сага алган нерсени кайра бериш керек деп үйрөтүшкөн эмес беле? Жанар кыргызча жооп берди. Акыл эсиң ордундабы? Бейтаныш эле кишиге кол чатырыңды таштап коюп, анан кайра доолайсыңбы? Азыр мени автобустан көрүп калбасаң, кол чатырың эсиңе да келбейт болчу. Сага жакшылык кылган адамды шылдыңдап күлгөн туура эмес. А мен сени шылдыңдаган жокмун. Жөн эле күлдүм. Айырмасы канча? Айырмасы шылдыңдасам мына лох деп күлмөкмүн, а мен сенин түрүңдү көрүп алып мына клоун деп күлдүм. Кыз буларды айтып жатып карман албай дагы жылмайып алды. Сен аябай сулуу экенсиң, бирок ичиңде ит өлүп калыптыр. Жанар бурулуп басып кетти. Ах сени, эмне мынча оройсуң? Мени менен жада калса тыныраак сүйлөшпөй туруп, ичиңде ит өлүп калыптыр деп кантип айтып жатасың? Кыз безилдеп анын артынан калбай келе жатты. А сен эмне, өзүңдү жакшы адаммын деп ойлойсуңбу? Жанар суроолу тиктеп токтоп калды. Ооба, жаман адам эмесмин. Анда жол киреге 5 сом берчи, үйгө кете албай жатам. Жанар кызды жылмайып тиктеп койду. Күлкүлүү экенсиң. Жигиттин жылмайганы анын азыр эле ашып ташып жаткан таарынычын жок кылып жиберди. Бересиңби 5 сом? Менин да жол кирем калган жок. Үйгө акыркы акча менен бара жаткам. Сенин артыңдан түшүп келе берип. А мен кол чатырымды алам деп
Баса, менин атым Жанар. Меники Аруке. Мен бул жерге жакын эле жашайм. Сенин үйүң алыспы? Жаңы конушта. Жүрү анда, мен үйүмө чейин жөө баралы. Анан сага үйдөн акча алып чыгып берем. Экөө жөө басып жөнөштү. Кол чатырыңды кайра алдырып жиберем деп коркуп жатасыңбы? Эмнеге? Бүктөгөн боюнча эле кармап келе жатасың го, деди кыз жылмайып. Жамгыр нөшөрлөп жаткан. Жанар күлдү. Мына кол чатыр жазылды. Дайыма жигиттерге өзүң биринчи тийишесиңби? Мен сага тийишкен жокмун. Эртең менен кол чатырымды унутуп калыптырмын. Анан универге баратсам сен келе жатыптырсың. Жок дегенде ушул жигиттин кол чатырынын алдына жетип алайын десем, мага кармата салып кетип калдың. Баса, мен чын эле сулуу бекенмин. Кыз жылмайып алды. Ооба, сыртым эле сулуу экен. Жанар жооптун ордуна тек гана күлүп койду. Аздан соң алар көп кабаттуу үйдүн алдына келишти. Тура тур, мен азыр. Аруке подъездге кирип, аздан соң колуна акча кармап чыга келди. Бул окуядан кийин алар күнүгө жолугушчу болушту. Кандайдыр бир керемет күч буларды жакындата берди. Силер күнүгө жолугушасыңар. Бир окуу жайда окуйсуңар. Бирок кыз жигит эмессиңер. Кандайча? Деген Адилет Жанарга акырын үн катты. Аудиторияда лекция жүрүп жаткан. Биз жөн гана доспуз. Кыз жигиттин ортосунда достук болбойт. Мен сенин ордуңда болсом, эчак ал кыз менен кол кармашып алмакмын. Кыз татынакай, шаардык, орусча сүйлөйт. Же ал сени айылдык деп карабай жатабы? Шыбыраган Адилет жайына койбой жооп күтүп калды. Жанар бул жигит менен биринчи курска келгенде ынак болуп кеткен. А мен ага кыз жигит бололу деп сунуштаган эмесмин. Сен кантип аны менен кол кармашып алмак элең? Сен деле мендей айылдыксың да. Менин айылдык экеним билинбейт. Сен Бишкекте көп кабаттуу үйдө жашасаң эле, кыш чилдеде мал жайгарып, жайкы ысыкта талаада иштебей эле капкара болуп калгансың. Кеп кара жакта эмес, адамдын терисинин түсү эч нерсени чечпейт. Ооба, расист болбош керек. Жанар күлүп жиберейин деп араң отурду. Адилет туталанып кетти. Бул сүйлөшүүдөн кийин Жанарда бир башкача уйгу-туйгу сезимдер пайда болду. Окуу жайдан чыгып бара жатканда телефонуна чалуу келип, экрандын бетине бадырая Аруке деген жазуу чыкканын көрүп, өзүнчө жылмайып алды. Алло, козгарың кандайсың? Деди күлүк аралаш кыздын үнү. Эмне бүгүн жаңы ат койдуңбу? Ооба. А эмнеге козгарың? Бүгүн сабакта отуруп биринчи сени көргөн күндү эстеп кеттим. Кол чатырыңды кармап, ананга саппак көйнөк кийип алып жүрбөдүң беле? Элестетсем козгарыңа окшош болгон экенсиң. Анан сени козгарын деш керек экен дедим. Кайдасың? Универде. Мен 2 сааттан кийин чыгам. Сабактар бүтө эле, кетпей тур. Аруке Жанардын жообун күтпөй эле телефонду коюп койду. Чынында жигит бул күнү Арукеге жолукпай кетсе жан дүйнөсү тынчалмак эмес. Эмне болуп жатканын өзү эле түшүнбөйт. Бирок дайыма көпчүлүктүн арасынан көздөрү менен кызды издей берет. Анын телефон чалуусун дайыма күтүп жүрөт. Ал эми жанына барганда дүйнөсү түгөл болуп, жаны жаяла түшөт. Биринчи көргөн күнү эле Арукеден белгисиз жылуулукту сезген. Андан бери 3 ай өттү. Жигит көзөрү бакырайган, дайыма күлүп жүргөн, ойго келбес кылыктарды жасап жибермей адаты бар. Бул шаардык кыз айылдан келген аны менен эмне үчүн убактысын өткөрүп, эмнеге сүйлөшүп жүргөнүн түшүнө албайт. Арукенин жигити болуу Жанардын оюна деле келген эмес. Аруке ал үчүн азыр кол жеткис бийиктикте. Антсе да бүгүнкү Адилет менен болгон сүйлөшүү аны кыйла ойлонтуп койду. Арукени күтүп отуруп, Жанардын оюна бир нерсе кылт этти. Телефонун шапа-шупа алды да, мен кеттим, эртең жолугабыз деп кат жиберип койду. Көп өтпөй, козгарын, каадаланба, жөн отур деген жооп келди. Кете берейин, Жанар кайра жазды. Козгарын, мен таарынам, деп Аруке жооп берди. Мени көргүң келип жатабы? Ооба. А эмнеге? Досумсуң да. Мага бүгүн кыз жигиттин ортосуна достук болбойт дешти. Козгарын, үйүңө кете бер. Аруке аудиториядан кабагы салыңкы чыкты. Тепкичтерден жиндене тез-тез басып, окуу жайдан чыгып эле түз үйүн көздөй жөө жөнөдү. Жанар оюнан кетпей койду. Буга чейин бир жигит менен мамиле курган. Айбек мектептеги эң сүймөнчүк бала эле. Бою узун, келбеттүү, күнүнө бир жолу бирөө менен мушташпай жүрө албаган. Аны мектептин кыздарынын тең жарымы жакшы көрчү. Мына ошол мачо
Арукени айланчыктап калды. Курбуларынын бардыгы "Сен кандай бактылуусуң" деп суктанып жатышты. Көпчүлүктүн оюна жетеленди окшойт. Аз өтпөй Айбек менен Аруке жетелешип калышты. Бирок аны менен 2 айдай жолугушкан соң Аруке мамилени үзүп койду. Курбуларынын бардыгы "Жиндисиңби? Соону жигиттен баш тартып жатасың" деп күйпөлөктөп калышты. Аны менен зеригип кеттим. Же күлдүрө албайт, же ыйлата албайт. Ал мына бул жердеги боштукту толтура албай койду деп курбуларына актанган Аруке жүрөк тушун көрсөткөн. Аны менен зеригип кеттим. Же күлдүрө албайт, же ыйлата албайт. Ал мына бул жердеги боштукту толтура албай койду деп курбуларына актанган Аруке жүрөк тушун көрсөткөн. Мына эми ошол боштукту жаңыдан 1-курска аякташтаганда жамгырлуу күнү таанышкан Жанар аттуу жигит толтуруп койду. Ал жасалма эмес. Күлсө да, жинденсе да, сүйлөсө да бардыгын чын дилинен жасайт. Жакшы адам. Менин досум, менин жакшы көргөн досум. Аруке Жанар тууралуу күндөлүгүнө ушинтип жазып койгон. Азыр кыздын эсине мына ушулардын баары келе берди. Сапырылган ойлордун учугун таппай бараткан кызга ноябрдын нурсуз бүркөө күнү да кошул ташыл болуп жалгызсыратып жиберди. Капысынан телефонуна кат келди. "Жанар, биз ушинтип унчукпай кете берсек, мен чындап эле кетип калам. Зеригип кеттим. Кел чуркап жарышабыз" деп жазып жибериптир. Аруке бир аз дендароо боло түштү. Аңгыча эле Жанар чуркабага жанаша түштү да "Бол, кеттик" деп чуркаганын токтотпой кыздан ашып өттү. "Жинди!" Аруке күлүп жиберди. Ал Жанарды көргөнүнө кубанып кетти. Жигиттин токтой турган ою жок. Берилип чуркап алган. Ким артта калса ошол гамбургер алып берет. Адилетсиз болуп калат. Сен менден мурун кетпедиңби? Арукенин жанагы мунайган абалы дароо ачык маанайга алмашты. Жигит артка кайтты да "Кеттик" деди. Алар жарышып чуркап жөнөштү. Жаналык албай чуркап, ошол эле убакта боору эзле каткырып келе жатышкан жашы 20-нын айланасындагы кыз жигитти көпчүлүгү таң калуу менен, айрымдары күлүп карап узатып жатышты. Жанар кыйла алдыга оозуп кетти. Алдыраак барып токтоду да артында чуркап келе жаткан Арукеге бурулуп кучагын жайып туруп алды. Каткырып чуркап келе жаткан кыз эмне кыларын билбей калды. Күйүү менен келип Жанардын кучагына кептелди. Жигит аны кучагына бекем кысты да эриндеринен акырын өбүп койду. Сен эмне кылып жибердиң?" Аруке түшүнбөй көздөрү тостое түштү. "Достугубузга чекит койдум" деди Жанар олутту.